жакшалган журналист жана монтажчы деп коет, режиссер деп коет. Эгер ошолор күчтүү болсо, андан чыгып кетишке болот. Ошол дал ушул адам Вадим Карпеков. 1993 жылы 27 сентябрда нарын көрсөтөт деп көгүлтүр экранга алып чыккан дал ушул адам. Деңиз тамчыдан куралган сыяктуу эле Вадим Карпековдун жанында да мыкты, күчтүү журналисттер болгон. Алар Турганбек Шайыков, Бөлөкбай Шеримбеков, Барктабас Белеков, ал эми операторлор Олег Мамыров, Куан Эшматов жана башка мыкты делген чыгармачыл адамдар болушкан. Алардын жалгыз эң баалуу делген куралы дал ушул камералар менен облустагы болгон көйгөйлөрдү чагылдырып, кассеталарды кол менен түрүп иш алып барышкан. 30 жылдык тарыхы бар биздин телевиденияны түптөгөн, пайдаланын түптөгөн адамдар бүгүнкү күндө дагы кийинки муунга дагы өзгөчө орду чоң. Ал эми телевидение бүгүнкү күндө тегирмен сыяктуу эч токтобостон күн санап өнүгүүнүн үстүндө. Тияқтан ұзаған тәссек аэропорттан күтіп тұрып бір жаңы такси, бір жаңы автобус. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген жакшы сөз. Кезинде нарын теле көрсөтүүсүнүн пайдалын түптөп, бүтүндөй өмүрүн эбегейсиз эмгегин жумшаган Вадим Карпековго гана айтылгандай. Дегенибиздин себеби Теңир Тоо аймагындагы маалымат айдыгында эбегейсиз эмгек кылып, Нарын облусунун жаңылыктарын бүтүндөй өлкөгө жеткирип, социалдык, саясий, экономикалык жана башка тармактагы көйгөйлөр менен жетишкендиктерди көрсөтүп, элдин үнүн бийликке жеткирип, көпүрө болууда Вадим Карпековдун эмгеги өзгөчө. Нарын телегөрсөтүн ашпайбызбы деп Ашырал Демирге көтөрүп келип, анан Карпековду чакырып, анан кандай кылып кайдан алабыз аппараттарды деп аны изилеп отурушкандан кийин Вадим Карпеков менен областык байланыш башкармалыгынын начальниги Ишенбек Садыков деген жигит болчу. Ушул экөөнү Москвага жиберет, Россиягачы. Барып телевидение ачканга керектүү аппараттарды алып келесиң деп. Ал кезде акча да кенен болгон экен, анткени о Нарын Сез деген уюшулуп, ошого акча түшүп турган экен да. Анан эки Panasonic деген камера алып келишти. Анан бир монтажный стол деп коет, ушул монтажный стол алып келишти. Ошо биринчи жолу бир жарым саат, 1 саатка чукул эмен даярдадык программаны. Бирок аламышыкка бергенди билбейбиз баягы. Байланыш кызматкерлери да жакшы билбейт, баягы релейка деп койчубуз, байланыш эмерден аламышыкка баягы тартып бере албай түнкү саат бир канча бир 11-лерде аран эфирге чыктык да. Вадим Карпеков эмгек жолун 1957 жылдан райондук, облустук, республикалык гезиттерге кабарларды, сүрөт баяндарды үзбөй жиберип, жигердүү эмгектене баштаган. 1961 жылдан баштап Кыргыз мамлекеттик университеттеги радиосунда редактор болуп эмгектенип жүрүп, кийин өлкөнүн журналисттер союзунда кабарчылык кызматка чакырып, фото кабарчы болуп иштеген. Анткени Вадим Карпеков Орто Азияда биринчилерден болуп дипломдук ишин гезиттеги сүрөт жанры боюнча жазып, ошол учурдагы даңазалуу Советтик Кыргызстан гезитине ишке чакырылган. 1997 жылдан тарта Нарын облустук телерадио компаниясында төрагалык кызматты аркалап, чакан жаамат менен маалымат айдыгында ийгиликтерди жарата баштаган. Мындай кадам Вадим Карпековдун иш билги, көсөмдүүлүгү, уюштуруучулугу, чыгармачылыкты терең түшүнө билгендигинен улам келип чыккан.
Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Тоолук телегөрүүчүлөр. Нарын облусунун тарыхында биринчи жолу көгүлтүр экран аркылуу жергиликтүү деңгээлдеги кабарлар жаңыра баштаган. Аймактагы мындай жаңылык калктын кубаттоосуна арзып, Россиялык каналдардын жыштык аркылуу жумасына 1-2 жолудан 2 сааттык программалар көрсөтүлүп, элеттеги жаңылыктар жаңырып, маалымат алмашуудагы мыкты аянтча пайда болгон. Бүгүн биз майдандык программабызды баштап жатып, назарыңыздарды Нарын шаарынын сан жыргалуу тарыхы тууралуу кыскача анонско бурсак. Басы өткөн тарыхка ой жүгүртүп, ар бир мезгилдин албан эмгектерин, мазмуну терең өтөгөн иштерин белгилеп кетүү, кийинкилердин жообу иретиндеги парасаты чыгаар. Нарын телекөрсөтүүсүнүн ар бир ардагери баскан жолу өзүнчө тарых, өзгөчө чоң салым. Алардын салымы айрыкча бүгүнкү күндө айтып өткөзгенч эмгектери алтын казынага айланган. Нукра, кыргызча жаңылыктар түз берилип атат. Деп ушундай жаңы неме менен жол менен өзүнүн ишиңерди баштап, келечекте ошо облуста эмес республикада атыңар чыккан телерадио компания болдула деп баардык сөзүмдү айтам. Узак жылдар ошол жанагы республикалык телерадио көрсөтүүнүн Нарын облусу боюнча кабарчы болуп жүрүп, анан ошо Нарын облустук телерадио компаниясына төрага деп коет, агеште председатель болуп келгенден кийин анан ошо телекөрсөтүүлөрдү эң биринчи обого алып чыккан да. Агеште губернатор Кемел Жакеш Ашыралиев ушул экөө кеңешип облус болуп түзүлгөндөн кийин өздөрүнүн телекөрсөтүүсү да болуш керек деп анан кийин ошол. Анан ошол кишинин наамын биз ушул тиги Нарын облустук телерадио компаниясынын агеште ичинде ошол Вадим Карпеков атында үн которуучу, үн коштоочу студия деп ошол кишинин наамын бергенбиз. Нарын облусундагы маалымат айдыгынын телчигип, өнүгүшүндө бир катар залкар адамдар эмгектенген. Алардын катарында Абит Керимбаев да бар. Анын жазган очерктери, гезиттеги ак караны так таамай, таасын жазган макалалары курч. Ошондогу окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан мыкты чыгаан журналист болгон. Ошондо контроль да күчтүү эле, коопсуздук органынан партиялык органдардан şu артыбызда ар бир текст кандай кетип баратат. Ошондон бери контролдоп турган учурда Гезит менен бирге Нарын телерадиосунда чейдик кылымдан ашык каруусун казык кылып чыныгы чыгармачылык, изденүүчүлүк менен эмгектенген. Биздин атабыз окуп атты бирдеме. Теңир Тоонун микрофонунда аттуу рубриканын алдында облустагы көйгөйлүү маселелерди, актуалдуу маектерди алып чыккан. Автордук программасында коомчулукта жылуу пикирлер айтылчу. Могу жерде жап-жаш кезиң карабайсыңбы? Өмүрүн журналистикага арнады атабыз. Өзү минтип айтып калчу да тиги. Кетип баратып эле, келатып эле, жөө баратып, жөө келатып эле информацияны топтой келем дечи да. Жаза калчы, машинкасына отуруп жазчы, баягы илхому келчи да. Анан эс ала калчы, жатып эме жастык менен жастыкка жин эле тук өтүп эле кайра туруп эле анан калемин кармап калчы. Ошо анан чоң апага минтип мактанып калчы, тиги апабызгачы. Тиги Ажекбай, менин деген гонорарым былкылдабай жатат. Отпускноюм былкылдабай жатат деп эметип келчи да, мактанып келчи да. Мен анан чөнтөгүнөн акча алып апамачы, бул деген зарплатам, эми гонорарым былкылдабай жатат деп калчы да. Ошондон чыгармачылыкта ошо көп китептерин, архивтерин карасак көп макаланы жазыптыр да. Атабызчы көп макала, биз көрбөгөн макалалар, окубаган макалалар да бар экен да. Уюткулуу сөздүн каймагын калпып жазган, башка журналисттерден айырмаланып турган Абит Керимбаевдин журналистикадагы эмгеги тоодой. Машинкасы бар болчу папамдын. Ошо тыкылдап эле иштеп турчу, ана биз өтүп баратып басып кетчүбүз.
Анан карандаштарды койчу, уштап койчу карандаштарды чийгилеп учун сындырчубуз. Тил укчу эмеспиз да, тынч деп койчу, болду. Анан ушул жайлоого барып эс алса дагы ошо блокнотуна бирдемелерди эле жаза берчү да. Анан биз окуйлу десек почерк аябай башкача болчу. Мындай почеркин мен окуй алчу эмесмин да. Жана көчкү бийиктен көчөт, өзүнүн өмүр баяны да аралашып кетет, ай арасы деп мен окудум ошону. Анан карап турсаң, ошол баары эле өзүнүн туугандары жөнүндө жазганы бар экен, кыйналган кездери бар экен жазгандары. Каза болоордун астында Вадим Карпеков атабыздын атасы Карпек Карыбеков атабыз жөнүндө жакшы бир жазып аткан. Мамам айтып калчу, апабыз ошол аягына карандаш менен ушунун аягына чыгаар бекем деген бир жазуусу калыптыр депчи. Мен аны угуп калдым да. Анан ошол Вадим Карпеков агайыбыз экөө ошол сүйлөшүп, ошол атабыз ушинтип чыган адам жөнүндө, атабыз жөнүндө, Карпек Карыбеков жөнүндө жазып аттым элем деп ошол азын алак айтты да. Көчкү бийиктен көчөт, ай арасы сыяктуу повесттери, аңгемелери, очерктери, публистикалары менен окурмандарга белгилүү. Атабыздын өзү жок болсо да, анын эмгеги эл оозунда калганына сыймыктанабыз дейт балдары. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көргөндөр. Аба толкунунда Нарын радиосунун кезектеги уктуруусу. Сатиралык саптардан камырынгандай кайнына. Ал эми Нарын радиосу аркылуу калкка жаңылыктарды жеткирүүдө Токтойбүй Бакиевадагы үзүрлүү эмгектенгендердин катарында 1976 жылы 22 жашында алгаш жолу Нарын радиосунун астанасына аттаган. Эң алгачкы мен радиодо иштегенде ушул зданиянын босогосуна аттап ушул жерге келип иштегенбиз. Жашоо бул күрпүлдөп таштан ташка урунуп, арык жонун каржактатып, кылымдан кылым санап агып жаткан Нарын дарыясынын ушул окому. Жашоонун агымын дарыянын асма көпүрөсүндө басып бара жатып, таман алдында сезип туям. Өмүрүнүн 38 жылын өзү сүйгөн кесибине арнап, өзгөчө жагымдуу үнү менен ободо таңшып сүйлөсө, ошол мезгилден радио угармандарынын жүрөгүнөн түнөк тапкан. 1976 жылы ушу радионун босогосуна аттап келгем. Мен келгенде ушу главный редактор Чоробаев, Жомарт Чоробаев агай болчу, старший редактор Муса Алыбаев болчу, анан корреспонденттер, журналисттер бар болчу, Аскар Эсентаев, Сөк Сагындыков, Абит Керимбаев деген агайлар бар болчу. Андан кийин улам жаштар келип атты. Анан мен келгенде ушу оператор болуп келгем. Операторлук кызматка келип, ал кезде сразу эле келбей эле 4 ай ученик болуп кирчүбүз, үйрөнүп. Мен келген учурда ошо радиодо диктор Мырзабек Аптыкалиев деген агайыбыз бар болчу, режиссер Букенеже деген бар болчу. Оператор болсо Зура Чекирова деген ошо экөөбүз тең туш болчубуз, ошол келип иштеп атыптыр. Андан мен келип калдым. Биздин жумушубуз эми ал кезде мына момундай столдордо, мындай столдо, студияда ушундай стол, окошко, анан текст ушул жерден окулуп, анан тияка алып барып монтаждалчу. Тиякта ырлар, музыкалар, фонд бар болчу. Кытайдагы Кызыл Суу Кыргыз автоном облусундагы Эркештам чегара бажы фортунун ачылышын пайдаланууга берүү салтанатынан даярдалган. Техниктер дагы, операторлор дагы, кабарчылар дагы. Операторлорду, техниктерди ошол бир жумалап, 2 жумалап ошол Бишкектеги Кыргыз телевидениясынан барып окуп үйрөнүп келишти. Бир топ мазмундуу, кызыктуу
жетекчилерди алып келип элдин суроо талабын берип аларга ошондон түз жооп алдырып бир топ маселелерди чечкенге дагы баягы көмөктөш болдук деп ойлойм ошол кезде. Жугуштуу орлар бөлүмү байланууга тээ акча ырайында берилди. Биз баягы эфирге чыгып жүрдүк, жанагы бир кичинекей бөлмөдөн чыгып жүрдүк. Анан бир күн айтып калды, телеге деген грим менен чыгыш керек. Гримден алып деп. Анда ошол кезде биздин алып баруучу Сталбек Абдыраев деген жигитибиз бар эле, ал азыр ЛТРда чүй боюнча өз каршы иштеп жүрөт. Анан аны жибердик, ана кезде грим бир гана театрда бар. Анан гримден кийин кетти театрга. Биз болсо үйгө кеттик. Кечинде келе телевизион сайба нарды көрүп десек эле кагылайын алып баруучубуз мoko чогуп калыптыр. Анан бул жерде көрсө театралдык грим менен телевизиондук гримдин айырмасы асыл менен жерде экен. Мына ошо кызыктуу нерсе, бирок ошондон биз сабак алып калдык. Анан кийинчерээк ошо өзүбүз ошо балдар гримди да үйрөнө баштадык. Пудра койгонду, башка нерсе кылганды. Мына ушундай нерселерден башталган. Бирок менин оюмча нарын жергесинде ошо теле көрсөтүүлөрдүн башталышы бул өтө чоң окуя болгон. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Учурунда гезитте, радиодо жана теледе эмгектенген ардагерлердин ташка тамга баскандай жасаган эмгектери кийинки муун үчүн акылга акыл ширеп, көңдү агартып, дилиңди байыткан эң чоң мурасы алар түптөп кеткен азыркы түгөнгүс казына десек болот. Андыктан улуулар түптөгөн жолду кийинки муундагы татыктуу улантып, акты ак деп таамай ажыратып, калыстыкты туу тутуп, Нарын телерадио компаниясынын ишин татыктуу улантат деген ишеним чоң.